Бүгүнкү күндө республика боюнча милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өткөн калктын саны 4.979.006 жаран же 73% түзөт. Анын 3.200.000 мамлекет тарабынан камсыздандырылган. Алар балдар, пенсионерлер, жөлөк пул алуучулар, студенттер, аскер кызматкерлери жана мамлекеттик органдарда иштегендер. Ал эми калганы кош бойлуу аялдар, фермерлер, жеке ишкерлер, өз ыктыяры менен ММК полисин алгандар жана жумуш менен камсыз болгондор. Ушул 6 категорияга жылына республикалык бюджеттен бизге мамлекет камсыздап берет. Андан сырткары иш берүүчү ушу иштеген жарандарда камсыздандырылган болуп саналат. Ага иш берүүчү эмгек акы фондунан 2% милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерүү кылып төгүмдөрүн төлөйт. Эми камсыздандырылбаган калктын 27% өзгөртүү киргизилген мыйзамга ылайык милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруудан өтүшү керек. Алар расмий жумушу жок, салык төлөбөгөн жана камсыздандыруу төгүмдөрүн аткарбаган жарандар, тактап айтканда базарда иштегендер, таксисттер, тийгүүчүлөр, куруучулар жана башка жарандар. Бүгүнкү күндө биздин маалымат караганда ошо үй бүлөлүк дарыгерлерге жана жогоруда айткан каттоодо турган адам 1.700.000 тегерегинде да плюс-минус менен ошо камсыздандырылган жарандарда. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин кандай пайдасы бар? Биринчиден, амбулатордук деңгээлде медициналык кызматтарды акысыз алса болот. Экинчиден, амбулатордук деңгээлде дарылануу үчүн дары-дармекти 50%га чейин арзандатуу берилет. Ошондой эле профилактикалык текшерүүдөн да өтсө болот. Камсыздандырылган адам көп баягындай жеңилдиктерге ээ болот. Жанагы 11 базалык лабораториялык изилдөөлөр, андан сырткары дагы прейскуранттын камсыздандырылган жаранга лабораториялык изилдөөлөргө да жеңилдетилүү, кээ-бирки изилдөөлөр акысыз. Өлкө аймагындагы ишканаларда иштеген жана ЯЭП өлкөлөрүнүн жарандары үчүн камсыздандырууну иш берүүчү төлөйт. Бирок алардын үй бүлө мүчөлөрү да сөзсүз түрдө камсыздандырылышы керек. Бүгүн нарындагы мамлекеттик органдарда иштегендерге жаңы мыйзамдагы өзгөртүүлөр тууралуу кенен маалымат берилди. 53% камсыздандырылган катмарларды мамлекет төлөп атат. Кийинкиде кетип аткан бул республика боюнча карасаңар бул биз иштегендер. Биз төлөйбүзбү ОМС-ге? Бүгүнкү күндө иштегендер үчүн бүгүнкү күндө биз төлөбөйбүз. Бизге иш берүүчү төлөйт, из фонда заработной платы. Биз дагы эле чөндөбүздөн 1 тиын төлөбөйбүз. Нарын облусу боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун расмий каттоосунда 277.251 адам болсо, анын 215.910 гана камсыздандырылган. Демек, жаңы мыйзам боюнча калктын калган 22%-ын милдеттүү медициналык камсыздандыруу керек дегенди билдирет. Мурда камсыздандырылган жарандар ошол боюнча эле камсыздандырылган боюнча өкмөт тарабынан берилип аткан жеңилдиктерди ала беришет. Аларда биздин Нарын областында бүгүнкү күнү 78.9% калкыбыз камсыздандырылган. Жаңы өзгөртүүлөр боюнча 16 жашка толгон жарандар, Кыргызстанда окуп иштеген чет элдиктер, кайрылмандар, баш пайнек издеп келген качкын статусу бар жарандар да милдеттүү медициналык камсыздандыруу алышы керек болот. Алар 1 жыл үчүн полис алууга 16.391 сом, жарым жылга 8.169 сом төлөшү керек. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын шаары.